Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен адаттагыдай эле сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашу программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Бакыт Өмүрзаков алып барам. Бүгүн адаттагыдай жакшы сөздөр менен жаркый турган, жакшы ырлар менен балкый турган эфир. Андыктан бизге бөлүнгөн убакытта биз менен бирге болуңуздар. Эл ичи өнөргенчи дейт, ошол элден чыгып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, сахна жылдызына айланган куттуу студиябыздын бүгүн да кадырлуу мейманы бар. Жаңы жыл алдында бир жакшы кеп кылып, жакшы сөз кылып, жакшы маек куралы деген максатта бүгүн атайын студиябызга чакырып отурабыз. Андыктан баарыңыздар дагы да болсо экранга жакыныраак келип, биздин бүгүнкү келген коногубуздун маегин кененинде көрсөңүздөр болот. Бүгүн биздин студияга таланттуу ырчы жигит, кыргыз эстрада ырчысы десек болот. Ошол көп адамдардын сүймөнчүлүгүнө айланган таланттуу жигит Нурлан Алдаяров келип отурат. Ассаламу алейкум, Нурлан. Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиң, студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Арыбаңыздар, жалпы бизди көрүп жаткан кыргыз эли, мекендештер, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушундай куттуу студияда сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Рахмат. Алтындай убакытты бөлүп бүгүн ушундай баягы жумуштарың болсо дагы кечигип болсо дагы келип колуңуздан ыраазычылык билдиребиз. Баягы айтып коет, эски жыл жалгап, жаңы жыл жалгап, эски жыл болду деп мынакей 2024-жылды узатып, алдыда мынакей 2025-жыл жаңы жыл тоскон турабыз. Ошол жөнүндө сөз кылсак, быйылкы жыл 2024-жыл кандай ийгиликтерге жетиштиң? Кандай баягы жыл жаңырганда бир план коет эмеспи адам, Кандай пландарың ишке ашты койгон алды? Жана ошондой эле 2025-жыл кандай пландар бар? Жакшы, 2024-жыл аябай жемиштүү жылдардан болду. Мындай мурунку жылдары билбейм, бир 3-4 жыл мурун кээде бир күн эс алып, үйдө же 2 күн эс алып калган учурлар болчу. 24 болсо мындай келесиң үйгө эле эс алып эле, кичине уктап алып эле, кайра кечинде жумушка, убакыт жок. Тойго, концертке, эфирлерге дегендей, же болбосо съемкалар болот, ушундай жылдардан болду. Арасында баягы пробкалар да болду дегендей. Кемчиликтер болду де. Тыгындарга туруп калабыз, ар кандай. Бирок жакшы жылдардан эң негизгиси аманчылык. Аман эсенбиз. Анан Айзада деген сөзөн агайыбыз Бекбариевдики чыгармабыз дагы ошол 2023-жылдын ушул декабрь айларында жаркка келген, жаңыртылып ырдап чыккан. Анан 25 ошол Айзада менен жакшынакай жыйынтыктап отурабыз. Могу 24-жылда. Эми 25 болсо, баягы өзүң билесиң, Гүлсара деген эң алгачкы сөзөн агайыбыз Бекбариевдики ошого жаңы кийим кийгизип, жаңылап, шөкөттөп, кайрадан азыр мына былтыр декабрь айында Айзада чыкса, быйыл кайрадан Гүлсара жаңырып отурат. Эми Гүлсара менен 2025-жылды жакшынакай кадам силтеп баштайбыз. Жакшы, мына ошол биздин чай үстүндө сырдашу программасында биринчи көрүп отурам. Мүмкүн 7 каналга башка бир программаларга келип маек берип жүргөнүңдү билебиз. Анан баягы ар бир ырчынын ошол жыл аягында отчеттук бир концерттери, мүмкүн бир эфирлерде, радиолордо өздөрү бир отчет берип атпайбы? Ансандай бүгүн да силерден отчет алып коелу деди. Жакшы, 2024 чындыгында маданият кызматкерлерине, жалпы эле ушул Кыргызстандагы бир өнүгүү жылы десек болот. Себеп дегенде бардыгынын айлыгы, пенсиялары көтөрүлүп атат. Анын ичинде ушул маданият кызматкерлеринки да бар. Анан ушул ырчылыктан башка дагы азыркы убакта бир мекемелерде, бир жактарда иштеп турасыңбы же жалаң ушул ырчылык менен алектенип кол бошуп айткан убагыбы? Негизи көп эле ушул мамлекеттик жумуштарга чакыруулар болду. Анан негедир мен ушул үйлөнгөндөн бери, 2016-жылдан бери балалуу, кыздуу болдук. Анан келинчегим дагы студент болуп, улуттук консерваторияны 1-2 жыл болду бүткөнүнө. Анан менде да бүткөндөн пауза болуп калган. Анан ошондой пауза болуп калбаш үчүн азыр Опера балет театрында Айзада иштеп атат. Анан азырынча бирөөбүз иштеп туралы. Бирөөбүз балага карап. Баарыбыз тең эртең менен чыгып кеткенде, ортодо мектептен да саат 12-11 жарымдарда биринчи класс кызыбыз бар, аны алыш керек. Андан 5-те
айжада жумуштар чыгат, ошол убакта садиктен баланы алыш керек. Кечинде жумуш башталат, жумушка барыш керек. Ошондой учурлардан айынан анан пока азырынча мен андай мамлекеттик жумуштарга кирип иштейлик. Бирок планда алдыда бар, буюрса балдарына чоңоюп калышты Кудайым буюрса эми. Өзүлөрү баягы келип үйгө, өзүлөрү барып мектепке, сабакка ошондой учурлардан экөөбүз тең. Эң башкысы баягы үй бүлөгө биринчи көңүл буруп коюп, анан кийинки жумуш ал өзү менен кете берет да. Анан жалпы биздин теле көрүүчүлөр да билет, биз да билебиз, ошол Жубайың дагы ушу маданият тармагында өнөр адамы, азыркы убакта айтып атасың, ошол опера балет театрында иштеп атат деп, баягы айтып атко, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт депчи. Анан ушул өнөр адамдары менен өнөр адамдар үйлөнүп атканда бирин-бири түшүнүш кыйын эмес бекен? Кыйынчылык жаратпайт бекен негизи эле? Кыйынчылык жараткан да жок, наоборот, тескерисинче мага мен көнүп алдым да. Анткени баягы башында ал өзүнчө жеке ырдап жүрдү. Жеке ырларды жаздырып берип аттым. Анан кийинчерээк баягы көпчүлүк эле эми келинчегиңди ырдаса, өзүңдү ырдасаң, дуэт ырлардан ырдап кош жылдыз болуп чыкпайсыңарбы деген талаптар көп болуп калды. Анан экөөбүз ошо үйлөнгөндөн кийин эле 1,5 жыл, 1 жылдан кийин дуэт ыр жаздырдык да. Ошо бойдон бир 4-5 дуэтибиз бар. Элдер да ошол чакырса дагы, мени чакырса Айзадан ала кел дейт. Айзадан чакырса Нурлан ала кел дейт. Анан кээ бир учурларда алыскы жолдорго, Нарынга, же Көлгө или Токтогул, Таласка барып каласың. Баратканга күндүз кете бересиң, заказ алып алып коюп, анан келатканда караңгыда баягы жанымда бирөө болсо, Айзада болсо, жакшы болмок, сүйлөп келатмак деп мисалычы. Ал деле үйдөн деле сасынып атпышек, бирок экөөбүз бир дискага көнүп алганбыз. Ушул эфирге дагы экөөбүз чогуу келмекпиз да негизи. Анан жумуштан кечигип калганына байланыштуу мен өзүм келүүгө туура келди. Бирок 1 жыл менен 1 жыл окшошпойт экен. Былтырлар эфирлерге дагы Айзада экөөбүз аябай көп бардык. Жаңы жылдык съемкаларга дагы былтыр дуэттер менен тартылганбыз да көбүнчө. Быйыл эмнегедир Айзада бошобой, ал опера балет театрында да концерттер, жаңы жылдык иш-чаралар болуп атып, чакырууларга бара албай калды Айзада. Быйыл жалгыз эле жүрөм да, тиги съемкалардачы. Анан Кудайым буйрса кайра эмки жылы дуэт ырлар менен чогуу жүрөбүз буйрса. Азыркы убакта эми баягы соцсеттердин күчөп турган убагы мүмкүн бул жака жалгыз кезең баягы той, жакшылык деген бар, ал жакта баягы көрүп калабыз. Келчегиң менен кош ырдап, ошол жакта тойлордо кызмат кылып атканыңарды. Бул жакшы нерсе. Анан мен бага айтпадым, бала кезинен бир ушул чыгармачылык менен алектенип деп. Жаш кезиңен ушул чоң бир артисттер менен жүрүп келатасың да. Алардын бир жакшы касиеттерин, жакшы сапаттарын алып атасың, алардан үйрөнбөгөн нерсени үйрөнүп атасың. Анан көбүнчө ушул сен баягы Токтогулда көп жүрүп калдың, Бекборович менен көбүштешип, бир туугандай эле болупчу. Анан көбүнчө Токтогулдуксуң деп да сурай бергендер болобу? Токтогулдук. Себеп дегенде Токтогулда көп жүрөсүң да сен? Ошто да иштеп калдым. Токтогулда да көп иштедим. Анан Токтогулдуктагы бир убакта баягы чыгармачылык жолдо ошол Токтогул, сен айткандай Токтогулдук болуп барат, анан кайра кочкорлук болдум да. Эмнеге дегенде Токтогулда сен айткандай көбүрөөк иштешип, ошол жакта жүрүп калдым. Анан ошол жактын балдары менен эле дос болуп, ошол райондун балдары менен катышып кеттим. Анан көпчүлүгү эле баягы Бекбай экен жанында жүргөндүктөн мени Токтогулдук деп элестетип алышкан да. Мен да анткени баягы Токтогулдук ырчылардын катарынан угуп калгандарым бар да, Нурлан Алдаяров деп кошуп койгондарчы. Анан бир убакта токмоктук эме болуп кеттим, ырчы болуп кеттим да. Токмокто ошол тамадалар, ырчылар чогулган жыл сайын жыл жыйынтыгы деп жанагындай сыйландыруучу иш-чаралар болот да. Анан корпоратив болуп өзү отурушат. Ошол жерде жүрөм десең, бир жылычы. Токмокто. Токмокто да көп жүрдүм. 5-6 жылдай ошо Токмокто дагы досторум көп. Анан мени кошуп алышкан. Токмокто эле өзү ар кошкон жер балыкчыдай болупчу. Тиги жана Кара Көлдө да ошондой го. Анан кийинчерээк ошо үйлөнгөндөн кийин 2015-жылдан баштап
азыркы учурга чейин мен кочкорлукмун да. Анткени баягы жүргөн жерге барган жерлерим бар эле кочкор. Отметка кылсам да кочкор. Жакшылык тойго чакыргандарда көбүнчө кочкорлуктар баягы өзүбүздүн бала, өзүбүздүн келин бала деп анан бизди көпчүлүк баягы үй бүлөлүү деп анан ырымдап чакырышат. Биздин балдар дагы силерде болуп бактылуу болсун деп. Андан кийин бала болушат бир жылдан кийин. Бешик тоюна чакырышат. Баягы силер өзүңөр үйлөндүңөр деген сыяктуу. Анан Кудайга шүгүр ушул баягы жашоодо кээ бир адамдар бар го, баягы мен өкүнгөнүм, мындай кылсам болмок деп эми жашоо адам баласын сен мени тарбиялай ала албайсың да, мен сени тарбиялай албайм. Жашоо өзү тарбиялайт экен. Эми кемчиликтер ар бир адамда баягы болуп турат. Ошо кемчиликтер түзөлүп келет акырындык менен. Анан бала кезде деле студенттик күндөрдө эле кайнап турган бир жанып турган от болуп турган эле күндөр болду. Кутурган күндөр деле болот экен. Анан азыр мисалы мына 39 жаштамын. Азыр мындай кылчайып карап коесуң баягы. Ойлонуп коесуң. Канча деген күндөр, канча деген жолдор, канча деген түндөр, күндөр, уктаган күндөр дегендей. Анан гастролдо да көп жүрдүм да өзүм. Гастролдо адам баласын жөн эле Бек Борбиев менен бышырат да, агай менен жүрдүм. Андан кийин жеке өзүмдүн концертим менен көп жүрдүм. Баягы Токтор Бекбоев агабыз айткандай, Алдай Ариф экөөбүздүн көрбөгөн патологубуз калган жок дейт да. Патологчу. Кайсыл үй келгиле Өшө көп жатмай. Ал кезде жатакана гостиница деген деле ар кайсы жерде кээ бир райондордо жок болчу. Азыр ушул любой бардык жерде бар. Анан бирөө чакырат, зап кылып чакырат, жатаканалар кандай деп. Анан биздики бүгүн жатаканабыз кичине кийинки айыл алысыраак болот. Анда биздике жатып алалы дейт. Барасың, ысык чайын берет, тамагын зап берет, жатасың. Эртеси күндө кайра келип жатасың да, бир күн жатам деп туруп, 2 күн жаткан учурлар болгон да. Анан акырында зап кылып жатап калат. Аягында кеткиле дей албайт. Анан кой деп кетесиң, бирок кээ бирде мына бир тууган болуп каласың да. 2-3 күн жашап калганда кадимкидей өмүрү каның кайнаса кошулбаган адамдар менен бир тууган болуп каласың дагы, кетип атканда кадимкидей ыйлагысы келет. Баягы балдары кетип атасыңар депчи. Анан бирок мен ошол бир өзүмдүн сапатым бар. Кыргызстанды мына 7-8 жолу мындай түрө кыдырып гастролдоп 10 жылдан мисалы 13 жылдай гастролдо жүрдүм тынымсыз. Ошол азыр ар бир Кыргызстандын областтын центрине болобу, райондун центрине болобу, же ар бир айылга болобу барсам таанышым бар. Тозуп алчу, бир туугандарым бар. Барып ошол жактарга көп жылдан бери дагы могу түштүк тарапка чыга элекмин. Барган сайын баягы Баткенге, алыскы жерлерге, же Алайкуу болобу, же Чаткал болобу, ушундай жерлерге барганда мен түз эле үйдү билем да. Кирип барып, "О, кандайсыңар?" десем, сүйүнөт анан. Келбейт экен деп ойлогонбуз дейт да, аларчы уже мындай жомок сыяктуу эле кабыл алып калышат экен да. Келип кетти, бүттү. Биздики чай ичип кеткен деген сөз калат экен да. Кийин 10 жыл, 20 жылдан кийин, же 15 жылдан кийин барсаң, бир башкача эме болот да. Баа бизде барго бул эми артист эми болду эми келбейт. Артисттер көбүнчө булар боюн көтөрүп жүрүшөт. Анан булар эл тандап барып ошол жерге жатат дегендейчи. Анан 10 жыл, 15 жыл барбай жүрүп эле анан баягы теледен көрүп жүрүп, тигил жактан көрүп жүрүп анан кайра барып калсаң, чындыгында сүйүнөт болуш керек. Бул деле бизге окшогон адам турбайбы? Анан баягындай биздин да баягы кемчилик деп коет. Бизде мындай ошо той топур болобу, же көпчүлүктүн арасынан бир жакшы бир чайын берген адамдар менен бет маңдай чыгып каласың, бирок аралык 10-15 жыл өтүп кеткен болот да. Тааныбай калышың мүмкүн. Ал киши балким костюм кийип алышы мүмкүн, же кепка кийип алышы мүмкүн, же калпак кийип алышы мүмкүн. Резки момундай эле маңдайча кандайсың таанып атасыңбы дегенде, ооба дейсиң, кантип жок дейсиң. Ооба да. Бирок баарында эмес. Жакшы эле учурашып. Мисалы 50 кишинин арасынан бирөөнү тааныбай калышы мүмкүн. Көп жыл. Арадан көп жыл өтүп кетти экенсиң, ооба канча жылдай жактан билесиң деп анан өзү айтып алгандан кийин анан кучатташып анан ошол күндөрдү эстейсиң да. Анан кээде ушундай учурлар болот. Жакшы, мына ошондой эң башкысы мына ошол кыргыз маданиятына өзүңдүн баягы салымын кошуп келесиң. Чындыгында бул маданият оор деп келет. Анын түйшүгү, кыйынчылыгы, аны чыдаган киши чыдайт да. Ошол убакта клип таптыруу, ыр жаздыруу, анан азыр жалпы мына ошол телекөрүүчүлөр менен бир
жакшы бир клипти көрөлүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурлан Алдаяровдун аткаруусунда бир жакшы клипти сиздер менен биргеликте чогуу көрөлүк. Андан соң биз кайра Майя көздү улантабыз. жетелешкен балалықта жашынды сүйүп калган менде күнү жетилген ажашымбы чырай бүткөн мүчөлүңө кандай кийсең ажарашат ак көйнөкпү агыш көкпү мейли кызыл жашылбы Айзада деген чыгарманынан Нурлан Алдаевдин аткаруусунда уктук. Чындыгында жакшы чыгармаларды кийинки жылдары баягы ошол чыгармачылык үстүндө өзүң айтып атпаймынбы, тыгыз иштешип, кочкорлук болгондон кийин жакшы иштеп келатам депчи. Анан жакшы чыгармаларды аткарып атасың. Анан менин билишимче, мен мындай байкашыма караганда концертиңерди деле бериле окшойсуңар азыр, жеке концерттерди. Мүмкүн райондорго, баягы шаарларга берип атышыңар, мүмкүн Борбор калаада бир чоң концерт уюштуралы 25-жылда деген пландар барбы? Бар, Кудайым буйрса могу эми концерт берүү деле бул Борбор калаадачы. Мен 2007-жылы, 2006-жылдары бердим да, Кудайым спортода. Жеке концертимди. Андан кийин бүт түрө Кыргызстанды кыдырып кеттим. Биринчи баягы өзүмдүн айылыман Кочкорго барып, Ормохан айылы, Каракөй айылынан, Карасас айылынан бата алып, анан мо чүйдү кыдырып жүрдүк. Айылдарды, райондорду, шаарларды. Мо чүй
кең талаада буяк тетиги Чалдаардан баштап. Чалдабардан баштап буяк Кемин. Кеминдин чоң кеминге чейинчи эмне деген бир жыл кыдыра турган айылдар бар. Гастролдочу. Бүтпөйт айыл, чүйдүн айылдарычы. Биз могу жөн эле бир объездной же болсо мына көчөлөрдө жүрбөйсүзбү? Эле тияк Казакстанга чейин, буя тоонун түбүнө чейин айылдар. Состовкага чейин барасың. Ооба. Ошентип бышып келип турган Бишкекте концерт бергенбиз. Анан кийин гастролдоп кеттик. Гүлсара Нурлан Алдаев Гүлсаратта чоң продан шоу концертин тартуулайт деп анан концерттин коноктору ушундай деп анан мен деле баягы өзүм кээ бир ушул концерттерге барып отуруп калам да. Өзүбүздүн эле кесиптештерибиз концерт берип атканда, өзүм курактуулар берип атканда атайын барып көрүп отурам. Эл кандай кабыл алып атат, ырчы кандай толкунданып, кандай отчет берип атат. Анын баарын карап эле жүрөбүз. Анан бул чын келгенде бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе, чоң нерсе бул. Чоң деңгээлдеги концерт да. Анан буюрса планда ойдо бар. Отчет берип, жакшы бир концерт берсекпи деген ойлорубузда бар. Эми Кудайым буюрса ошо 2025 болобу, же 26 болобу. Планда бар. Планда бар эми баягы. Жакшы ырларды элге тартуулай берели. Азыркы убакта ошол айтып атпаймынбы, сен концерт бергенде көрүп калып атам. Биз да барып калып атабыз ал концерттерге. Ошол эле чоң бизден кийинки чоң ырчылар ошол Бекборбиев, Чолсу Сыймык, Майрам Осмонов атайын барып ошол эле элдер ошол концертти күтүп, Гүлжигит Калык, Сатыбековдун концертине күткөндөр бар да. Анан көбүнесе азыркы концерт берип атат. Азыркы убакта улуттук филармония бош эмес да. Күнүгө концерт, ал жакта жандуу үн болуп атат. Бирок ошол эле карасаң, ошол концертке баргандардын 80% бүт өздөрүнүн тааныштары. Өздөрүнүн тааныштары эле барган. Ошол жакшыбы же баягы элге кадырың сиңип, таанышы жок эле эл атайын сенин концертиңди көрүп, күтүп барган жакшыбы? Эми күтүп жанагындай концерт болуп атыптыр. Булар жакшы үй бүлө, жакшы ырдашат деп элдер давай барып келебиз деп жакшынакай гүлүн алып алып, чын жүрөктөн барып кассадан билет алып, отуруп, туура. Анан ошол чыныгы концерт деп ойлойм да. Туура. Бирок билетти таңулап бербей, алсаң да аласың, албасаң да аласың деп, Анан негизи ошонун эрежеси ошондой да концерттики. Анан ар кандай учурлар болот. Бирок ошондой деңгээлдеги концерт бизге да буйрусун баягы. Учурунда баягы ушул шоу бизнесте чыгармачылык жолдо ушул жаңы бир агым келип 2005-жылдары, 2004-жылдары ошолордун арасында мен баягы алар менен кошо монтип чуркап жарышпасам дагы аралашып калдым да. Анан ал убакта элдер бир эмнеге азыр концертке элдер келбей калды десең, телефон күнөөлүү. Бүт бул жактан көрүп, бул жактан көз тойду же. Тетияка Америкага барып келдик канча жолу турабы. Мурун деги Москвага барып келди деген өзүнчө бир кадыр бактуу болчу да. Мисалы чоң атам Алдаяр чоң атабыздын Кремлдин жанына түшкөн сүрөтү альбомдо бар. Биздин үйдө чоң альбомдор аябай көп. Атамдар аябай чогулт, мурункулар ошондой кылып сактачу эмеспи? Анан ичиңен, биздин чоң атабыз Москвага барып келген экен Кремлге. Биз барабызбы, барбайбызбы деп мисалы ошондой кыялданчу да сүрөт менен бүт нерсени элестетип. Аябай алыс көрүнчү де Москва дезе. Жердин түбүндө эле. Ошол эле биз ырдап чыккан жылдарда эле ошол сүрөттөрдө жүрөт, мындай телефондор менен сүрөткө чик этирип тартышчу, бирок кичинекей эле экрандары бар. Ошону карап эле мутный болобу же көзүң жумулуп калган болобу, шылып мындай сөйлөкөтүп турса болду да, ошону карап эле могу ырчыны сүрөткө тартып алдым деген сыяктуу адамдарда, күйөрмандарда ошондой болгон. Мисалы азырда сүрөткө түшөт, бул жакшы болбой калыптыр деп кайра келип түшүп атпайбы бир эле адам. Ошондойнан эме болуп кетет. Анан ошол силерге баягы тоскоолдук жаратабы ошол? Жок, мисалы атсаң, тойдобу же бир сахнада ырдап атсаң,
мүмкүн ошол бир алакты болуп сөзүн унутуп калышы мүмкүн айта турган сөзүңдү негизи эми баардык кесиптештердин атынан айта албайм, бирок жеке оюм алар деле ушул нерсени айтат да. Сахнага чыктыңбы, мисалы концертте болсо, ырдап бүттүңбү, эки четте мисалы чыга турган тепкич бар, күтүп турат. Ырдап бүтөрүн аз калган кезде билиш керек дагы, чыгып элге жүйүнгөндөн кийин акырын шашпай алып, ким келип берди, ал менен сүйлөшүп, рахмат деп сүрөткө түшүп койсо болот. Анан ырдап аткан учурда келип туруп берип коет, ага деле эчтеке айта албайсың, сүрөткө деле түшө албайсың. Ушундай учурлар болот да. Же болбосо ошол кезде мисалы мындай бийлей турган ошол учурлар, моменттер болуп калышы мүмкүн. Келип туруп колдуктан кармап алат. Бүттү, момент өткөзүп аласың. Ошо менен деле өзүң кадимкидей бир нерсеге мындай разы болбой каласың да. Адамдар ойлошу мүмкүн, булар чыгат, ырдайт, болду, акчаны алып кетти. Жок, андай эмес. Ошонун арасында дагы мындай кичинекей өзүнчө бир кыймылдарды кылып, ушундай нерселерди кыла турган моменттерде колдон кармап калса, же бирөө алаксытып калса, же ошол моментти өткөзбөйсөң, менде кээде ошондой эме болот да, блин, могу жерде деген туура эмес, баягы кандай десем, бир нерсе болбой калды. Ладно, эми кийинкисине дейсиң, бирок ошол жерде деле ырдаганга чейин канча даярданасың ичиңен. Ары бери баса беребиз го. Сахнага баа чыгарда. Мисалы сахнага болобу, тойго барганда деле барып туруп, деди шарак этип чыгып кетпейсиң да. Сөз ой топтойсуң, эмне же сүйлөш керек. Ошон үчүн баягы ары бери баса беребиз да. Биякта тияка, тияка. Ошол кезде бирөө суроо берип, кээ бир адамдар айке кандайсыз, соңу жакшыбы деп туруп келип туруп ойлонуп аткан учурда берет. Жакшы, ал менен тияк унутуп калып туруп, элге чыккантасың да. Бияк менен аралашып кете албайсың. Аз кичине бош оят менен дейсиң. Анан өзүнчө эле тиги киши карай калыптыр. Мага деле нормаль көңүл бурбай койдуң дегендер ошондон да. Бизде эми барган киши келе ушул сүрөткө түшүп, барган киши менен маектеше албайсың. Эми ал жерде артисттин жоопкерчилиги чоң. Сахнага чыккандан кийин канча адам күтүп отурат, Биз мүмкүн атайын Нурлан Алдаяровдун ырында калабыз деп баргандар болот ал жерде. Баягы концертте реклама кеткенде, силердин рекламалар кетип атса, анан ал жерде сен айткандай бир жакшы моменттерди элге тартылайын, элге бир жакшы өнөр тартылайын деп атсаң, өзүң айткандай бирөө келип күлүм бере калып, бирөө келип бетиңе өлүп кетет, бирөө келип сүрөткө түшүп калса, бул чындыгында силерге тоскоолдук болот чоң элечи. Анан дагы бир бере турган суроо, мына ошол 2024-жылы жакшы ийгиликтерге жетиштим деп атпайсыңбы? Бул убакка чейин деле дагы кыялдарда бар беле ушундай бир чоң эле артисттердей болуп, оон жаратайын, же болбосо бир жакшы сөз жазайын деп, ошол жактан да бир таланттар барбы? Чымындар. Негизи өнөр адамдар эми көп эле бири оон жазат, бири сөз жазып, өздөрүнүн да автордукларын ырдап калган көрөбүз да. Ушул мектепте окуп жүргөн кезде бир карындаш деген ыр жазып, анан кийин студент кезде ырдап чыктым. Аранжировкасын Жылдызбек байкеге жасатып, Гүлсарага чейин. Анан Кыргыз радиосунда, бир-эки радиода кетип баштаган. Анан аябай сүйүнгөмүз. Ошол кездеги чоокан сөзүн жаздым эле же оонун бул? Сөзү оон тең өзүнүкү да, карындаш деген. Азыр деле бар эски вариант. Бирок ошол ырды эмнегедир жакшы көргөндөр да көп да. Жаңыртып ырдап чыгышып коюшум керек да. Эң алгачкы ырым ошол. Ырдаш керек. Анан кийин Гүлсара чыкты. Гүлсара уже кыргыз элине хит болуп кеткенден кийин эле ойлор, мисалы өзүм комузчумун да, комуз чертпей калдым. Инструменттерди таштап койдум. Эстрадага кеттик. Эстрада менен кеттик, гастролго кеттик, баардык нерсе калды. Өзүң жаш баласың, туруп эле бүт эле баягы Нурлан деп эле баягы таанып калышты дегендей. Анан көп нерсе ошол Гүлсара өзүнүкүн берген жок да. Ушул убакка чейинчи. Жакшы. Эми ошол эмгектердин баардыгы кыргыз эли үчүн кылып атасыңар, анан ошонун баягы айтты. Мен ойлойм, акыбет кайтатпай эфирден сырткары дагы мен сурап калганым бар бир. Кандай азыркы убакта наамдарды алып атасың десең, буйруза болот деп атасың. Буйруза мына 2024-жылы өзүңдүн бир тилектериңе жетип атсаң, 2025-жылдагы ошондой жакшы тилектерди тилейбиз. Атайын бүгүн кечте келип, убактыңды бөлүп,
студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эркин микрофон берейин, анан кийин эфирибизди жыйынтыктайлы. Чоң рахмат. Биринчиден ушул 7 каналдын жалпы жамаатына чакырып ушундай мага дагы бир өзүнчө көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эл менен дагы жакшынакай сырдашып, жакшынакай бир маек болду окшойт. 2024-жылдагы сонун жылдардан болуп баягы жыйынтыктап бир жылды экинчи жылга буюрса кадам шилтеген атабыз. 2025-жылыбыз дагы эң биринчиден аманчылыктын жылы болсун. Аман эсен элибизде жерибизде тынччылык болсун, эл ичинде биздин үй бүлөдө тынччылык болсун дегендей, ар бир үйдө той болсун, жакшылык болсун, ийгиликтер болсун. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, урматтуу менен мен Нурлан Алдаяров. Рахмат Нурлан, сага дагы 25-жылда үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык эргүү, ден соолук каалайбыз. Биздин 7 каналдын эшиги ачык, ар дайым келип, жаңылыктар болсо, жаңы клиптер болсо, жаңырлар болсо келип тургула. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүнө сырдашуу программасында Нурлан Алдаяров менен болгон маекти уктуңуздар. Ал эми барыңыздарга кирип келе жаткан 2025-жыл, жылаан жыл, ийгиликтүү жылдардан болсун дейли. Бар тапканыңыздарды бапыратып, дастарканга коюп, ар дайым жаныңыздарда жакшы адамдар болсун. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.